ишенбей коюп ишенет кээ бир адамдар, ишенип атышат буга. Ошон үчүн Фатиманын жана башка үйүнө барып атышат, акча төлөп атышат. Ошон үчүн рейтинги жогору болуп атат. 5% ишенсе, демек 5% имандан чыкканга КТРК себеп болуп атат. Ошого кол койгон Булагаева себеп болуп атат. Милдетим ошону көрүп туруп көркөмдүк деңгээлин аныкта деген милдетимди, көркөмдүк деңгээли жакшы, муну көрсөтүүгө болот дедим. Шариаттын текстинде муногу нерселер арам деп айтылса арам болот. Же сойкулук арам экенин айтыш үчүн сиз айтышыңыз мүмкүн, анда азыр. Мен сизди Чубак ажы, сиздин өңүңүздү көрүп сөзүңүздү укмайынча сиздин кандай адап экениңизди мен айта алмайм. Сөзүм айтып бүтө элекмин, таксырым. Сиз мындай бир маданияттуулукка үйрөнсөңүз. Сиз жөн эле мындай эмете бербеңиз. Эртеден бери угуп отурсам, сиз мени мен чыдадым. Түшүнүңүз жок деп мен абыройума шек келтирдиңиз. Анан азыр айтып атасыз, кур чечен деген ойду айтып атасыз мага. Мунун баары эми күнөө болбойбу сизге? Жөндөн жөн эле мени күнөөлөп атасыз. Айтып аткан сөздөрдүн баарынын далили бар. Кур чечен болгондугуңуз пайгамбардын сөзүнө каршы чыгып сүйлөп атасыз, өзүм билем деп. Бул кур чечендик болот. Эгерде пайгамбардын сөзүндө жок болсо, Куранда айтылынбаса, анда сиз өтө акылман болуп, бакаятта болуп, сиздин башыңыздан өбөр элем азыр барып. Анан түшүнүүңүз тайкы деген динден түшүнүүңүз тайкы. Эгерде тайкы болбосо мени көр деп кыйнабайт элеңиз. Азыр сиз өзүңүз түшүп аткан тозокко мени дагы тартып кетип атасыз да.